Bas iftixarıma. Бул улуу Памирдеги кыргыздар жаштардын айырмачылыктарына карабай баары ушинтип бирге билим алышат. Окуп жазууга шарт жок, бирок баардыгы билим алууга кызыктар. Андыктан боордоштор жардам күтүп, кыргыз өкмөтүнүн билим берүү маселесин чечип берүүнү айтып келишет. Hem partene hem жазабыз hem okuyubuz bilemiz. Ma türküge zayıfrakız ne degende okugan emes biz türk. Özümüzün tilibizdi say okugan emes biz kitabını bilbeybiz. Бул маселени чечүүгө бүгүн алгачкы кадам ташталды. Тагыраагы Оганстан Республикасынын Бадахшан провинциясынын губернатору, улуу жана кичүү Памирдеги аким, Ош мамлекеттик университети жана окуу жайдын алдында түзүлгөн мектептеги шарттар менен таанышканы келишкен. Делегацияга мындагы билим алууга болгон мүмкүнчүлүктөр жакса, боордошторду ушул окуу жайда окутушат. Алардын 5-өөнү университет казынасынан акча бөлүп, акысыз каржылайт. Отанан кыргыз өкмөтү менен Талган өкмөтү өз ара ушул меморандумга кол койсо, Ош университети ушул меморандумду аткарууга демир кечи болуп атабыз да, билим берүү тармагында. Жыйынтыгында Оганстандан келген коноктор университетте түзүлгөн шарттар тууралуу жакшы пикирлерди билдиришти. Бирок балдарды паспорт менен камсыздоо маселеси турат. Анткени Оганстандан Кыргызстанга келүү үчүн Тажикстан мамлекетинен чет өлкөлүк паспорт менен гана өтүш керек. Биз буга чейин дагы сиздер тараптан барган делегация менен документтер маселесинде пикир алышканбыз. Эми биз сөзсүз түрдө жардам беребиз. Паспортторун тез арада жасап бергенге аракеттенебиз. Жалпы Кыргызстанга Памирден 30 бала келет. Билим берүү мекемелер шарттарына жараша баарын окууга жайгаштырат. Алар Кыргызстанга ата-энелери менен кошо келет. Анткени менен 4000 метр бийиктикте жашап көнгөн памирликтер бул жака келгенде аба ылгаш ыктымал. Бул болсо жүрөк системасына таасир этип, ден соолугун начарлатат. Мындан улам Чоңалай районунун 20 гектар жер тилкесине карантиндик зона түзүлөт. Келген үй бүлөлөрдү ата-энеси менен балдары менен күзгө чейин ошол карантинный зонада атайын дары-дармек берип, прививкаларды берип, вакцинация жасап, анан сентябрь айында Кудай буйруса ошол балдарыбызды мектептерге киргизип окута баштайбыз. Оганстандан келген коноктор алдыда дагы 2 күндүк иш сапары менен жүрүшөт. Анын алкагында өкмөт өкүлдөрү менен жолугушуу уюштурулары күтүлүүдө. Эки өлкөнүн өкүлдөрү меморандумга кол коюшса, жогорудагы айтылган 30 бала Кыргызстанга келүүгө уруксат берилет. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузреков, Ынтымак.